Тормозум да кармады, бирок ошончолук деңгээлде барып сүзүп алдым да машинанычы. Россия жергесинде Сызран деген шаардын ушул объездной жолунда кетип атат элем. Алдымдагы бензовоз бир кандайдыр бир неме менен өтө мындай резко токтоп берди. Артында келатат элем. Анан уже мен өзүмдүн жолум менен уже обгонго чыгып солго качканга уже жетише албай калдым да. Анткени себеп дегенде дагы дополнительный мени обгондогон машина болуп калды. Ошол себептен тормозум да кармады, бирок ошончолук деңгээлде барып сүзүп алдым да машинанычы. Үстүндөгү машинанын аркасы багаждын бурчу кеткен. Багаж кирип кеткен. Сынған. Алты машина алып бараткам. Ошо өзүм грузовой машина айдайт элем. Ал дагы бирөөнүн машинасы эле. Ага шопур катары иштейт элем айлыкка. Анан күтүлбөгөн жерден ушундай кырсык болуп кетип, азыр ушунун баары өзүмдүн мойнума илингенге туура келип атат. Базар баасы боюнча ар бирөө 60-65 миңден турат да. Ар бирөө бул полисат машиналары, Hyundai полисаттар ошондой турат экен. Анан эми бул чыгымдары ар бирөөнү эле где-то 6 миң, 7 миңден кете турган болуп турат окшойт да. Эмнеге дегенде мен эми оценка кое элекмин, буларга оценка койдуруп элекмин. Анткени себеп дегенде бул полисатты заказчиктер өздөрү келип оценивать этебиз деп атат. Биздин расчетубуз боюнча эми жакшы эле сумма чыгып атат бул жердечи. Где-то бул машиналардын ремонту эле бир 2,5 миллионго расчет алып атабыз. Мына машинам үстүнкү этажда турду эле бул. Үстүнкү этажда турду эле. Кабина менин грузовой машинамдын кабинасы тийди да бугачы. Кабина арка жылып сүзгөндө быйып келип ушу кабинам тийди да. Башында рискти баарыбыз эле билебиз, азыркы иштеп жүргөндөрдү эле билебиз, баарыбыз эле. Мисалы майда чүйдө сарапина, майда чүйдө тийип алды, майда чүйдө бирдекесин сындырып алды дегендер деп келе беребиз. Алардын баарын бирок өзүбүздүн эме менен эле төлөп бере беребиз да. Мени ким багат? Мен андай кылбай койсом. Менин семьямды ким багат? Антип иштебей коеюн десең, элдин баары ошентип иштеп жүрөт. Алгаш иштейт экенсиң да. Страховка кылып бербей атат. Анан риск чоң деп эле чыкпай коюшту эле. Эми бизде айла жок да, жумуш жок Кыргызстанда. Мисалы азыр деген эмне көп, шопур көп болуп калган азыр. Мисалы ошон үчүн биздин немелер уже страховкасы жок эле алып кете беребиз да. Биз мисалы буга чейин деле андай алып кетип эле жеткизип эле Кудайга шүгүр эле жүргөнбүз. Бизге деле ошондой ошол жүктөлгөн жүгүбүз страховать этилип берилсе жакшы эле болмок. Ар бир деталин, ар бир эмесин бөлүп, эми баягы бирөөнүн мунусу жарабай калат, бирөөнүн тигинчи жарабай калат, ошолорго сатуу жолунда болот да бул. Запчасть катары сатуу жолунда. Эми муну канча ай сатат, канча жыл сатат белгисиз да. Эми запчастары кыйын экен, запчасттары кымбат экен. Ошол нерсени өзүм көтөрө албай калдым чынына келгенде. Баягы мен деле элге кайрымдуулук кылып, элге баягы биздин
Жалпы жамааттын арасында ушундай кырсыктар болуп эле жүрөт, болуп эле атат. Ошолорго деле баягы жардам берип, канча эме кылып эле жүргөн баламын. А бирок ошого ушундай нерсе башыңа түшкөндөн кийин баардыгын көрөт экенсиң, баардыгын билет экенсиң. Мен деле если колумда болуп турса өтө мындай неме болсо өзүм деле эме кылганга кудуретим жетмек, бирок карапайым эле болгондон кийин андай нерсени коюш өтө кыйынчылык болуп экен. Ошол себептен кайрылып атканым ошол болуп атат да.